Кылымдарды карата жашап, колдого көрө кат эле эмес, көкүрөк көөдөндөгү жан байлык тутуткан көчмөн кыргыз элинин дүйнө таанымын, салтанаасын, маданий мурасын, көнөрбөс кол өнөрчүлүгүн чагылдырган көрөңү көрсөтүүсү назарыңыздарда, арбаңыздар. Мезгил өткөн сайын адамзаттын жашоого болгон көз карашы да өзгөрүп келет. Аны менен бирге күнүмдүк жашоодо колдонулуучу буюмдар да замандын талабына жараша өзгөрүүдө. Ал эми кээ бир буюмдарды жоготпостон, урпактан урпак өткөрүп, кылымдар бою пайдаланып келебиз. Алардын бири касиеттүү Умай иниден калган таберик бешиктер. Илгертеден кыргыз эли баланы бешикке салуу салтын колдонуп келишет. Албетте бешик балага кышында жылуу, жайында салкын болсо, жатар бордо ар дайым таза турат. Бирок ага карабай заманбап кроваттар, балдар уктоочу ар кандай көрүнүштөгү жабдыктар жашообузга кирип келди. Деген менен ата бабабыздан калган жыгач бешиктер өз нукуралуулугун жоготпой, азыркы күндө да чебер колдуу энелерибиз, колунан көөрү төгүлгөн усталарыбыздын жардамы менен жашап келет. Адам затынын тарыхындагы бешиктин ролу аябай чоң деп айтсак болот да. Негизи эле бул кайсы гана элде албайлы, ал бешиктин пайда болушу тарыхы бар да. Ал эми азыркы глобалдашкан мезгилде бешиктин актуалдуулугу бир канча төмөндөгөн, бирок дагы деле кээ бирки элдерде бешиктин актуалдуулугу толугу бойдон жок боло элек. Ошол элдердин арасына кыргыз эли. Кыргыз эли билесиңер, маданияттын туу чокусуна жеткен көчмөн маданияты мезгилинде бешикке аябай муктаж болгон. Анан ошол бешиктин сырларын, бешикке болгон урмат сыйы, бешикке болгон муктаждыгы сакталып калган да. Бул сөз баягы көчмөн эл катары бешик алардын бирден бир зарыл бала тарбиялап чоңойтуудагы мындай бир буюм болуп саналган да. Ошондуктан кыргыз элинин бешикке болгон сый урматы ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Арийне, бешиктин негизги маани маңызын сактап турган бул анын жабдуулары. Жатканга жайлуу, жылуу жумшак, көргөн көзгө көрктүү көрүнгөн бешик жабдуулары баланы ар кандай терс таасирлерден сактап келет. Мынабул биздин илгерки ата бабабыздан калган бешигибиз. Бешикти мынабул түбө гаршогу болуп эсептелет. Мынабул уулга, кызга кете турган шумак эми. Кыз болсо кыз, уул болсо уулдуку иштетилет. Бешикти жасалгалысында биринчи мынабул матросу болуп эсептелет тагындагы. Чыттан болот, ичине пахта салат. Баланыкына эч качан синтефон башка салынбайт, зыян. Ошон үчүн толук чыттан гана кылабыз буларды. Мынабул бир төшөгү болот, бешикте 3 төшөк болот өзү. Мынабул үчүнчү төшөгү болуп эсептелет мынеке. Мынабу эми баланын башына подушка кылып коебуз, мындайраак кылып башын бийигирээк кылыш үчүн. Мынабул ошол путу колун байлай турган порткосу деп коет эми муну. Колу бутун байлай турган. Мынабулар ошол үстү. Мынабул азыр биздин өзүбүздүн кыргыздын ойма орнаменти. Азыр эми заманга жараша азыр жалаң кыргыз оймолор болуп калгандыгына байланыштуу биз да ушундай кылып оймо кылып жасап чыгарып атабыз. Адам агымы токтобогон бул жай Чебер айым Пазилаттын күнүмдүк иштөөчү орду. Анын ар бир таңы кардар менен соодалашуудан башталат. Анткени бул жерде арча бешиктерден тарта керектелүүчү майда барыт жабдыктарына чейин сатылат. Ал эми анын жабдыктарынын көпчүлүгүн каарман өз колунан өткөрөт. Булар мыналар кыжым, эң таза барып турган кыжымдар ушулар болот. Баркуттан жасалат. Элдер көбүнчө кандай жабууларга кызыгышат? Элдер көбүнчө ушул баркутка кызыгат. Башка нерсе кетпейт, баары баркут кетет. Баркуттун ушу эки кылы. Ушул бар, анан мынабул гүлдүүсү бар мынеке. Мына ушундай болуп эки кылда турат ошол. Мына. Мына. Бул гүлдүү баркут, бул гүлү жок баркут. Биздин кыргыздар көбүнчө гүлү жокту алат.
Учурда базардан бешикке керектүү буюмдардын түрүн кезиктирүүгө болот. Ар ким өзүнүн каалаган табитиндеги жабдууларды сатып ала алышат. Улуттук оюм чийимдер түшүрүлгөн жабдуулардан тартып жөнөкөй күлдүүлөрүнө чейин кезиктиресиң. Мына ол азыр биз үстүнө жапкан төшөгү. Мынанда торлор ар кыл бар. Мисалы үчүн өздөрүнө клиенттен өзүнөн сурайбыз. Кандайын жактырасың деп. Мынандай кызылы бар. Бизде ар кыл светтери бар эми. Мисалы үчүн мынандай светибиз бар. Мына элге көрсөтөбүз. Ким каалаганын алат. Мынандай немебиз бар. Агыбыз бар мына. Элге жакканын көрсөтөбүз. Эл өзүнө жаккан немесин алып кетет ошо. Мына болбосо ошол мурун путоро кылчу эле. Элдер, азыр биз путоро эмес ошо 5тен чечкенде баланы тагына салып эле каерге болсо жаткызып жүрсүн, же коляскасына бир жакка чыкса салып алсын деп мындай чоң кылып пахта салып, мындай кылып чыгарып койгонбуз азыр. Мурун пахтасы жок эле, мындай болуп эле энсизирээк болуп, кичине гана төшөк болчу эле. Азыр биз мындай чоңойтуп койгонбуз эми. Азыркы жаштары жакшы иштесин деп неме кылып койгонбуз ушул. Эми биздикилер көбүнчө орнаментке кызыгып калган азыр эми кыргыз оймолор чыгып, кыргыз оймо көйнөктөр чыккандыгына байланыштуу көбүнчө мына оймолорубуз кетет. Мынанда турат кылы. Кээ бирлери гүлдүгө кызыгат. Гүлдүнүн бир жерге алып барсаң дагы атуулук. Анан гүлдү деп аты бар, мынандай жакшына болуп неме кылып турат. Ушул разницабыз ушул эки кыл кыжымдан болот. Эми светтерине гана, мисалы үчүн, мына гүлдүнүн түрлүү светтери бар. Кызыл, көк, жашыл. Мынанын болсо ак, кызылы бар, көгү бар. Азыр көбүнчө мына ушул свет кетет. Уулга да кызга да ушул свет кете берет. Эми кызыл алса кийинкиси уул кыпкызыл кылбайын дешип, азыр ушул эле свет жасап койгонбуз. Жаздык баланын башына коюлат. Бут ороосу баланын бутунан белине чейин жабуучу жууркан. Бешиктин жабдуулары өтө жөнөкөй жабдуулар болгон. Себеби өзүңөр билесиңер, бешик өзү өтө жөнөкөй конструкция болуп саналат. Анын ичинде пахтадан жасалган жөнөкөй матадан жасалган, пахтадан жасалган матадан төшөктөр жасалган. Төшөктүн 3 же 4 кабат кылып кичинекей төшөктөр жасалган. Анан өзүнүн ичинде баягы негизинен колубузда болгон материал жүн, анын жанагы боолору жүндөн жасалган. Анан сырты бул эми бешик социалдык уровенде да көрсөтүп турган сырткы жабдуулары баркыттан, чи баркыттан, бардыгы натуралдык материалдардан жасалган деп айтсак болот да. Жабдууларды жасоо тасыккан чеберлердин гана колунан келчү иш. Бешик берген ата-эненин копулуна толчу, сапаттуу жана кооз жабдууларды жаратуу оңой олтоң иш эмес болгондуктан, анын ар бир майда бөлүгүнө кылдаттык менен көңүл буруп, мыктылап жасоо керек. Эң керектүү, эң негизгиси ушул колу бутун байлаган жиби бул. Ошондуктан бул жипти мен өзүм килограмм ой алам. Килограмм ой алып, ушул жерге ушундайынан кылып бычып алабыз. Бычып алгандан кийин ак кара кылып беттеп алабыз. Беттеп бүткөндөн кийин анан өрөбүз. Өргөндөн кийин папигин тагып, базарга апарып өзүм сатам. Оңой окат жок. Бул эми 4 колдон өтөт. Биринчи биз килограмм ой алып, мындай кылып түрүп аламын. Анан кайра кара кызыл кылып беттеймин. Беттегенден кийин өрөм, өргөндөн кийин папигин тагам. Анан базарга апарып сатам. Бул бир эле нерсе 5 немеден кылдан турат. 5 кыл менен бүтөт ушу. Бешик боосуна бардык эле жиптер жарай бербейт. Ага тандалып алынган жиптер бышык болуусу кажет. Сатып алып жатканда дагы кардарлар жиптин сапатына маани берүүлөрү абзел дейт. Мына бул жип бул аябай бышык, жибек жип. Мурун шерс жиптен кылчу элек. Анда союздун жиби болгондугу үчүн бышыгыраак эле. Азыр ал жиптер пахта шерс болуп калгандагы бир 3-4 айда үзүлүп калып атат. Ал эми бул болсо качан эле бир күйүп эле калбаса, эч качан үзүлбөйт. Бортко баланы байлоо үчүн жумшак кездемеден тегилген жазы курлар. Бала муну менен эки жеринен, тизесинен жана төшүнөн таңылат. Төшүн таңуучу бортко узунураак жана кененирээк болсо, бутун таңуучу бортко кыска жана ичке болот.
Энесинен калган өнөрдү ал өзүнө эле сактап калбастан кыз келиндерине дагы үйрөткөн. Эми биздин үй ичибизде баары эле өрөт. Мисалы үчүн апамдын колундагы келиндин кичинекей кыдырайган кыздары да өрөт. Баары. Бала бешикте тынчыктоосуна материалдардын таза болуусу да түздөн түз таасирин тийгизет. Мен мисалы үчүн мына кызымдын өзүнүкүнү жалаң ички төшөктөрүн чыттан кылдым, себеби балам уктасын дедим. Сыртын гана эми кыжым кылып койдум. Атак болгосом калганын баарын ичем. Неме кылып. Базарда ондой кылсаң чыт экен деп албай коюшат. Базардыкы ондой болбойт. Анча-мынчалар кебирлери берет, заказ берет. Мага ошондой кылып эле тигип берип кой, балам жатсын, уктасын дешип. Чыт жакшы, негизинде билсе чыт жакшы. Эми баягы элдин алдына апарып бешик тойлорго койсо чыт экен дейт дегенсип кыжымдан кылышат да. Кыжымдын 0,5% синтетика мисалы үчүн. Олпоктор күлтүктөн ордо оюлган 3 кабат төшөк. Эң астыңкы олпоктун ичине арчадан салып тегишет. Бул баланы бешик курттан сактайт. Анын үстүнө баланын асты калың болуусу үчүн 2 катар төшөк салынат. Албетте ар бир буюмуна чебер айымдын бешени тери төгүлүп тигилген. Мээнет менен жасалган жабдууларынын сапатына, көлөмүнө жараша нарк болот. Мындан түшкөн каражат менен үй бүлө да багат. Базар эми ар кыл. Кебири бар кокуй, акчам калбай калды, андай мындай өзү ушунду баардыгын бүтүрүп келгенде 70 сомго айланат. Бул жийим. Ушинтип өрүп, анан кийин ушундай баарын бүтүргөнүмөн кийин базарга чейинкиси 70 сомдон түшөт. 70 сомго түшкөндөн кийин мен муну апарып 150дөн сатам. Эми неме кылынбайт. 150дөн сатам, 200 дейм, базарга караймын. Анан жок эми акчам неме болбой калды, мага кичине неме болду дегенде 100дөн берип берем. Анан кийин мынандай кылып туруп, анан кийин буга папик тагып чыгабыз кайра. Мына ар кыл себетте кылып тагам, папиктарын ошо папикке карап ала беришет. Папигим ар кыл себетте. 6 кыл папик тагамын ошо. Мындай кылып папиктарын баарын окшоштурам, анан барып илип коёмун. Ким кайсы себетин алгысы келсе, ошо папиги менен ала берет ошо. Чебер айым эми мындан ары башка улуттук буюмдарды тиксемдеп пландап жаткан чоро. Нарык насилдүү Пазилат айым ар дайым изденүүнүн үстүндө. Эми азыр ошондой жаратайын деп, мына 1 жылдан бери ошо сокмо жипти коштум ошол. Согулган жибиме согуп, ошону килем кылып, илгерки кыргызча килем кылып, учтарын чачын жөнүн чачын өрүп түшүрүп, папик кылып ошолорун неме кылдым. Улуттук буюмдарды мен эми азыр ойлонуп отурам, ошол сумка соксом, ошол килемдин немесин менен сумка соксом деп ойлонуп отурам ошо. Базарга чыгарсам килем сокмолорду, анан кийин эми куржун соксокпу деймин. Просто азыр салы үйүм таарана, мына кыздарым талада болуп атат, кыздарым келип отурса, анан кийин ошолорго үйрөтсөм. Азыр эми алайгын барып килем соккондо, эми куржун соккондорду көрүп келдим өткөндө. Эми барып ошолордон үйрөнүп келсем, анан кийин алардан бирөө жарымын эшитип келип үйүмө курсам, ал үчүн үй кеңири болуш керек экен. Бир үйгө отдельный куруш керек экен, станогун. Анан кийин куруш керек экен. Эми ошентип ойлонуп отурам, ошондой кылсамбы, дагы кандайча кылып чыгарсам экен деп ойлоном. Арадан канча убакыт өтсө дагы кыргыз бешиктеринин актуалдуулугу эч качан жоголбойт. Ата-бабаларыбыздын өчпөс маданиятын, улуу мурасын улаган чебер усталар кылым карыткан кыргыз элинин көрүнгөсүн толуктоочулар десек дагы жаңылышпайбыз. Бешик кыргыз элинин эч нерсеге алмашкыс эң кымбат буюмдарынын бири. Анын башка ата мурастарынан артыкчылыгы кыргыз баласына ымыркай кезинде инчиленип, анын өсүүсүнө жана калыптануусуна таасир тийгизгендигинде. Ар бир үйдүн төрүнөн орун алган баалуу буюм бешиктин жасалгалары тууралуу кеп кылдык. Кийинки чыгарылышта бешиктин жасалуу жолдоруна кеңири токтолобуз. Назарыңыздарда көрүүнгө көрсөтүүсү жана кызматыңыздарда мен Сөйүта Кадырбек кызы болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.